Жаңы жер айылынан 700 миң сомго мына ушул көрүп турган үй сатылып атат достор. 700 миң десем, баарыга уже таң калыштуу болду окшойт. Бул неге 700 миң сом достор? Бул 12 метрлик эки контейнерди бириктирип туруп, сыртына мындай облицовочный кирпичти уруп ушундай салган экен достор. Бирок ичини көрсөңүздөр, ичи укмуш, ремонтучу мощный болгон. Бул эмне үчүн сатылып атат дей турган болсоңуздар достор, эми сноска илешиптир үй. Бул жер снос болуп кетет экен. Мына көчөлөр чоңоюткандыгынан байланыштуу ушул сатылып атат. Буну эми кимдер алат? Муну баягы уста акелер, мына көзү жеткен адамдар алат достор. Муну бузуп кетсеңиздер болот экен. Мына кирпичин отдельно кылып, крышасын отдельно кылып туруп, бузуп тралга жүктөп кетсе болот экен. Мына бисмилла кирейли эми, мына көрдүңүздөрбү? Ушул жерден келген экен, эми почти ушул үй целый эле кетип атат да. Ошондуктан азыр эми муну сатууга коюп жатат. Муну мисалы бир жерге алып барып бир же магазин кылып алса болот. Же болсо бир керектелүү көп нерселерге керектелүүчү нерсе. Дыйкан акелер бир чоң жери чоңураак болсо, алып барып мындай жашай турган кылыптагы куруп алса да болот да. Мына бисмилла ичине кирейли эле. Ичине киргенде эле 3 комната кылып коюптур достор. 3 комната. Мына жери кухня экен. Мына ремонтторун караңыздар. Потолокторун, обойлорун караңыздар. Полный ремонтту келдирген экен убагындачы. Мынаке. Ушуга эми чалыңыздар достор. Бул ичиндеги ушу мына мебелдерин эле алып калат. Керектүү буюмдарын алып калат. Калган мына айнек, эшиктерине чейин полный ушу калат. Ээси траллары менен да сүйлөшкөн экен, тралга жүктөсө болот экен достор, мунучу. Тралга жүктөсө болот экен. Алып келип жүктөп, ошо өзүңүздөргө керектелүү жерге орнотуп алсаңыздар дагы болот. Бул жагына келсек, бул жерде эми кичине детский кылып коюптур достор. Детский бул жагы дагы бир кичинерээк спальный деп койсок дагы болот да. Мындан караңыздарчы ремонтторун. Ушундай чыгарып эле мындай силикон менен чыгарып туруп алып кетсеңиздер болот да. Муну ошо көзү жеткен адамдарга жөнөтөбүз, группаларга жөнөтүңүздөр. Ушундай издеп жүргөн адамдар дагы бар да достор. Бул жагында мына душ дагы бар экенчи. Мына. Душу дагы даяр. Кухнясы отдельно, спальня отдельно, детский отдельно, бардыгы өзүнчө отдельно салынган экен достор. Жаңы жер айылында болот бул. Номерди коюп берейин, байланышабыз. Эми түшүндүрдүм окшойт, Так, мына сыртынан дагы бир сере эми көрсөтөйлү. Престе айта турган болсом, Баткенден келе атканда жаңы жердин центринде светофорду билесиздер. Ошо светофордон оңго киргениңиздерде эле главный көчө 1, 2, 3-чү көчөдөн кирсеңиздер, ушул 3-чү көчөдө ушул жайгашкан достор. Ушуга чалып